Талантбек Орускулович, сиз качан дайындалдыңыз бул кызматка? Указ президента 28 декабрда, 27 декабрда чыккан. Январь деп коет эле, э? Январь. 16 январда иштеп баштадык. После каникул. Так, мына 2,5 айдан бери сиз Кыргыз Республикасынын мыйзамын кабыл алганбыз электр жана почта байланыш жөнүндө жана Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндөгү мыйзам. Ушул мыйзамдын ишке киргизүү боюнча 2,5 айда эмне жумуш кылдыңыз? Саламатсызбы, Улукбек Зулкарович. Бул боюнча өзүңүз билгендей, өкмөткө эме түшкөн, поручение түшкөн, подзаконный актыларды. Жоболорун иштеп чыгыш боюнча, жобону иштеп чыкканбыз. Бүгүнкү күндө көп сын пикирлер түшкөн министрликтерден. Ошону азыр иштеп чыгып атабыз. Буюрса, өз убагында кабыл алабыз деп ойлойм. Кантип өз убагында кабыл аласыңар? Мыйзам кабыл алынган сентябрда. Ноябрда токтом кирген. Иштеп чыгып киргенсиңер. Ооба. Эмне министр алмашса эле токтотуп койду бардыгын эмне? Мурдагы министр бүттү деп аткан. Токтом, мен канча билгенче, токтом 1 айдын ичинде чыгыш керек өкмөттөн. А силердики 6 ай болуп атат. Бул эмне деген, Талантбек Орускулович? Мен сизге суроо берип атам муну. Ооба, бул боюнча, бул вопростор боюнча приниматься эткен закондордун лицензированиясын выделять эткенге бүгүнкү күндө министерство, анан ведомстволордун арасында комиссия иштеп турат. Көп закондорду, которые келгенди, азыр өзлөрүнүн комиссиянын основаниясында кайра доработкага жиберип атабыз. Талантбек Орускулович. Улукбек Зулкарович, мен түшүнүп атам, кайсы закон жөнүндө айтып атканыңызды. Президенттин так тапшырмасы бар. Акылбек Үсенбекович 400 миллиард чогултам деди. Контрабанданы жок кылам деди. Сиз контрабанданы азыр колдоп атасыз. Мыйзамдын иштесинде тоскоолдук кылып атасыз. Тез алып чыкпай атасыз. Алып чыгыңыз. Мыйзамдын аткарылышын камсыз кылыңыз, министр катары. Эмне үчүн бүгүнкү чейин ошол мыйзам иштебей атат? Эмнеге атайын инвесторлор күтүп отурат? Силердин тендер кыласыңарбы, конкурс кыласыңарбы? Эмне кылабыз дегенде эмне күтүп атышат? 2,5 айдан бери мына келдиңиз сиз. Бул ишти бүтүрүш керек болчу да. Туптуура сөз. Мен да сиз менен макулдашмын. Подведомственный положенияларды согласование азыркы жаңы положение боюнча министерство ведомстволорго берет экенбиз. Алардын возражениясынын основаниясына биз комиссия түздүк деп мен дагы бир жолу айтып кетейин сизге. Ал комиссиянын заключениясы менен законду доработкага жиберип атат бүгүнкү күндө кайра артка. Ал мен жалгыз эле өзүмдүн министрлик полномочиям эмес экенди алып чыгып сразу положенияны утверждать этип салыш. Урматтуу Зулкарович. Бул боюнча даже мен сизге эметип кааласаңыз, ДСП боюнча письменный видеода берип коеюн кагазды. Бирок бул боюнча комиссиянын жумуштары жүрүп атат. Кааласаңыз эмес, мыйзамдын аткарылышын камсыз кылышыңыз керек. Эгерде мыйзам туура эмес болгон болсо, тезирээк алып чыгып, кана өзгөрдүңүз анда? Закон бездействия министра дегенди жакшы окудум. Ал боюнча мен да тревога берип атам, бирок заключение комиссияга каршы чыга албайт экенмин. Бул доклад, тиги бу бардыгы мындай сулуу сөздөр да, G-Cloud, тиги бу деген жанагындай жалпы эл түшүнбөгөн сөздөрдү айтуу жеңил. Иш кылыш керек да бул жердечи. Азыр мына конкрет түрдө бүгүнкү күнгө чейин контрабандисттер телефондорду алып кирип атышат. Ошого бөгөт коюу үчүн кабыл алынган мыйзамды каким-то образом туура эмес дегендей кылып туруп кармап отурасыңар да. Жакшы жагын неме кылбайсыңар? Бюджетке түшө турган кошумча 4 миллиард, 5 миллиардка силер путта тутасыңар. Муну мен ачык айтып коеюн. Бул маселени сессияда көтөрөбүз. Президенттин түздөн түз тапшырмасы бар. Бул не только контрабанда, бул ошол телефондордун уурдалышына бөгөт кое турган мыйзамдардын бири. Элдер ушул телефон уурлар азаят, жок болот почти. Себеби телефон урлагандан иштебей калат. Эгер ушул мыйзам ишке кирсе. Анан кандай эмне болуп атат? Министр алмашты дагы токтоп калды. Дастан Давлетович бардыгы жакшы деп токтомду киргизип бүттү деп аткан болчу. Ал кетти дагы, анан кийин мыйзам жарабай калды. Мен түшүнбөй атам бугачы, Талантбек Орускулович. Бул жерде кандайдыр бир кызыкчылык бардай сезилип атат да бугачы. Кызыкчылык бар экенин биз да билип турабыз. Закон 3 сентябрда 3 чтение бир күндө өткөнүн. Анан недоработанный сырой экенин да комиссия айтып атат.
Мен дагы бул жолу айтып кеттим, менин полномочиям эмес экен жалгыз эле положениясын утверждать этип лицензия бергенге. Бул положение мага чейин эле ошол министерство ведомствого кетиптир согласованияга. Дастан Давлетовичтин да эмнеге кеткенин да сиз билесиз. Бул боюнча анын да өзүнүн мнениясы бар. Мен да айтып кетип атам. Мен наоборот даярмын ошону кол коюп эртерээк өткөргөнгө. Өзүңөр көрүп атасыңар, 21-жылы 500 миллион выделяться эткенден 130 миллион эле освоить этиптир. Биз бүгүнкү күнү министерстводон ошондой бат иштеткенге бизге даже жетпей калды бүгүнкү жылгы выделяться эткен финанса. Министерство ведомстволарга. Сөзүңүзгө кичине баа берип сүйлөңүз. Мыйзам мамлекеттин кызыкчылыгында кабыл алынган. Ошол контрабанданы жок кылуу үчүн өкмөт суранып атып, демек, ушул өкмөттүн ошол убактагы сунушу, ушул токтосун деген ойдун бардыгы сиздин оюңузча бирөөнүн кызыкчылыгы экен, э? Мен билип атам деп мындай табышмактатпай ачык сүйлөңүз. Ачык эле. Бул контрабанданы бөгөт коюу үчүн мыйзамдардын бири болчу. Билип атабыз биз аны. Анын арасында национальный безопасность айтып атат, бул лицензияны выделять этсек, ар бир государство уже оператор болуп алып, бүгүнкү күндө биздин населениябыздын каякта эмне болуп жүргөн данныйлардын баары кирет экен деп. Биз изучать эттик мунун баарын. Талантбек Расулович, бул жерде маселе бүт башка өлкөлөрдө бар, мамлекеттик компания болуш керек. Туура. Мамлекеттик компания болуш керек. Болду. Ошол закондо мамлекеттик компания эмес, лицензирование кылып коюптур да, биз ошону карап чыккыла деген комиссиянын эмеси болуп атат бизге. Решениясы. Комиссиянын болсо мынчалык узак убакыт болуш керек. Тезирээк комиссиянын жыйынтыгын чыгарыңыз да калып чыгыңыздар. 2,5 ай, 3 ай деп жүрө бербей. Комиссия 1,5 ай барып келди, башка страндардан изучать этип, ошонун аркасынан келип заключениясын берди 2 жума мурун, туурабы? Биз бүгүн эмес, өткөн жумада эле администрацияга өзүбүздүн решениябызды, положениябызды киргиздик министерствонун атынан. Күнү түнү иштеп атабыз Улукбек Зулкарович бул боюнча. Бир да мүнөт токтоткон жокпуз. Көрүнбөй атат да, күнү түнү иштегениңерчи. Жыйынтык болуш керек. Күнү түнү иштей берсе болот. Сүйлөй берсек болот, жыйынтык болуш керек. Мен анда ошол кагаздарыңыздарды жибериңиздер. Жиберебиз. Болду, Улукбек Зулкарович. Улукбек Зулкаровичтин сөзүн улантып кетким келди да, менчи. Иштеп атабыз деп атасыңар. Качан жумушка кирет? Канча мөөнөттөн кийин ушуну айтпачы? Бактык Үсенович, бул положение боюнча комиссия иштеп, өзүнүн решениясын администрация президенттин отделына жиберди. Алар берген заключение боюнча кайра бул законду биз кандай кылышыбызга бизге поручение берет, ошонун аркасы менен бүтөт. Бизден решаться этилбейт МЦРден. 1 айлык мөөнөт жете берселер ушуну бүтүрүш үчүн? Жетет деп ойлойм. Жетет. Көп болуп кетет дагы, туура. Улукбек Зулкарович, көп даже берет. Эми 6 айдан бери иштебеген 1 айдын ичинде иштеп кетсе жакшы болобу дейм да. Преемственность деген жок болуп атат да, министр алмашса эле бардыгы токтоп калат дагы, анан кийин жакындан жаңыдан башталып атат да. Ошон үчүн бул иштелип келген нерсе, эгерде кемчилиги болсо алып чыгып туруп, тезирээк өзгөртүүгө алып келиш керек болчу. Оңдой турган жерден оңдош керек, кармап отура бербейчи. Маселе ошондо. Мына бердик дедиби, мына бериптир уже администрацияга. Сурайлы администрациядан. Туура. Көзөмөлгө алайлы, Улукбек Зулкарович. Комитеттин эмесин жазып койсоңуздар ушу маселени. Решенияга жазгыла чечимге болуп турбу?